Развивается маховик, постоянно обоих шепелтер болады. Іс бойынша типичная комсомолка. Тепеле байса деген сөздер сіз айттыңыз беле? Мен айтқам. Жоқ, тұрған жоқ. Алтықтықта кеп. Ошол эле Чыңгыз Айтматов жазып кеткен китебинде. Улан Ниязбековдун дарегине түздөн-түз кат менен кайрылыптыр. Ошо эки журналисттин чара көрүп бериңиз. 126 статья менен атпайбы. Ал статьяда аны сөгүп сагыш керек болчу прямой эфирге чыгып алып. Нарматова эл өкүлү болгондон кийин анын ишине сын пикир айтканга ар бир жарандын укугу бар. Бирөөсү сын пикирди көтөрө албай ушундай арыз жазып сотко кайрылып жүрсө, экинчиси терезеден секирип кууган, тапталган күлүкчө газондорду төбөлөп забордон секирип качканы бул. Адвокаттуу болду, бирок чындыгында абай. Ассаламу алейкум. Арбаңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр билгендей эле биз буга чейин Надира Нарматова боюнча маалымат чыгарганбыз. Ал маалыматтан кийин Арча медиа каналынын журналисти менен биздин Темиров Лайф жана Айтайт десе каналынын жетекчиси Махабат Тажыбек кызынын интервьюсу болгон. Ал интервьюга бети чыдабай, намыстанып, жини келип, кызарып, сотко кайрылбастан түзмө-түз барып МВДнын министри Улан Ниязбековдун кабинеттен арыз жазган. Ошол арыздын негизинде биз кечээ күнү сотко бардык. Тактап айтканда 10 январда. Сотко бардык, бирок арыз ээси Надира Нарматова өзү сотко келген жок. Айтып бериңизчи, сиз билесиз эмне себептен сизди сотко чакырганыңызды? Сиз эки өзүнчө материал түзүп келген, сизге өзүнчө протокол, Жолдубаев өзүнчө протокол, ошол себептен ар бир материалды өзүнчө карашыбыз керек. Азыр Жолдубаеванын иши каралып атат, бул иш боюнча көбүнчө сурак. Айтып бериңизчи, бул иш боюнча сизге эмне белгилүү? Качан, каерде, эмне болду? Түз эфир боюнча. Түз эфир боюнча? Түз эфир боюнча Матраимов жана Көлбаевдин менен байланышы бар саясатчылар боюнча болгон. Андан сырткары Надира Нарматованын биз Айтайт десе каналында чыгарган анын Нурмухаммед деген баласы жана анын балдары, ошондой эле анын буга чейин 2013 жылдан баштап ачык булактарга каршы чыгып жүргөндөрү боюнча, ошондой эле Матраимовду мактап, жактап чыкканы боюнча интервью болгон, түз эфир болгон. Бир эле жолу болду беле? Ооба. Бир эле жолу болгон. Эмне айтылды ал эфирде? Эми Надира Нарматова боюнча, ошол иликтөө боюнча айтылган, анын кызы Get-контакттан Матраимовдон деп жазылып сакталган боюнча, анан баласынын таможняда иштеген боюнча, дагы бир баласы камалып кайра чыгып кеткен боюнча Азатбек деген, анан өзүнүн Матраимовду мактап, жактап жүргөн видеолор тууралуу назарга иш боюнча типичная комсомолка, маңкул, эрте беле байыса деген сөздөр сиз айттыңыз беле? Мен айткам. Эми комсомол экени чында. Капиталист эмес го? Капиталист беле. Мампурт деген бул Чыңгыз Айтматовдун китеби боюнча. Эми баягындай мыйзамдуулукка каршы, же болбосо кайсыл бир дүйнө жүзү уже признавать эткен коррупционерлерди мактап жактап жүргөн кишини эмне деш керек? Андан сырткары дагы менин беле. Дагы эмне дедим беле, эстеп коюш. Ушул эле сөздөрдү айтып. Эптеп эле байыса болот, ооба, эптеп эле байыса болду. Анткени ал буга чейин журналисттер анын туугандарын жана анын байлыгы боюнча ачык булактарга, жаңылыктарга жазып чыкканга бир топ эле каршылыктарын көргөзүп келген. Өзү дагы эмне чиновниктердин туугандары байыса болбойт бекен деген маселелерди көтөрүп келген. Байлыгы бар экени туура. Анткени 2-3 жолу мына делого биз ала келдик. 2-3 жолу анын декларациясы превышает эткен деп айтканда, өз эсебинен. Айтыңызчы, ушул маектешүүдө укук бузуучу деп танылган Жолдубаева Надира Нарматовага карата анын аброюна шек келтирген кандай сөздөрдү айткан? Эч кандай сөз айткан эмес. Суроо эле берген. Сизге жөн гана суроолорду берген? Мага жөн эле суроо эле. Мен жооп берген. Арыз менен таанышсыз да? Арыз менен таанышмын, бирок анын намысына шек келтире турчу эч кандай суроо берген эмес. Арызда көрсөтүлгөн сөздөрдү
Ким айткан? Мен айткам. Сиз гана айткансыз. Башка суроо жок. Жок суроо жок. Сизде суроо барбы? Жок суроо жок. Жогорку Кеңештин депутат Нарматова арыз болуп айтылган. Тажыбай биздин махабат постоянно ушинтип абройго шек келтирип атат, укук терип атат деп башташкан. Маңкулдук тигүүрүнүн сөздөрү менен ошонун негизинде эле барып, өзүнөн түшүнүп калып, сүйлөшүп, протокол түзүп бияк сөзгө жеткизди. Суроо барбы Касым? Бар. Айтыңызчы, сиз ошол укук бузуу жөнүндө протоколду ошол сиз айтып кеткен тиги Маңкулдукта жана тиги комсомол деген сөздөр өзү эмне себептен жазылган эмес бул жака протоколдун өзүнө? Протоколдун өзүнө Маңкулдук деп жазылган жок. Бул жерде мен ал жерден мен укугумду бар, постоянно тебелеп деген жерлери бар. Ошонун үстүнө жазып коюм себеп биздин алда ар бир өзүнүн бербей эле кыска нуска. Жалпы аброюна шек келтирди деп жазып. Бирок ал маселе такталган эмес. Ошол Маңкулдук же комсомол деп айтылып арызында турат, арыз менен таанышкан, ошонун негизинде мына түшүп бердим. Эми арызы тууралуу арызы берилиптир, бирок арызы боюнча сурак калдым деп ойлойт Нарматова. Нарматова сурак калдым деп ойлойт. Түшүнүк кат жазды деп ойлойт. Түшүнүк кат мен өзүм алгам, өзүм барып түшүнүк кат алып бердим. Нарматова. Жок, депутат, жок кеңештин Нарматова жолуган жок. Помощник менен сүйлөштүк, бирок Нарматова жолуктурган жок. Белгилери бар экен деп турат, бирок протокол түзгүлө деген жери жок, туурабы? Протокол түзгүлө деп алар андай мен бере албайт. Бере албайт, ооба. Эгерде ошондой белгилери бар деген болсо, сиз ошол токтомдун негизинде кандайдыр бир укук бузуу жөнүндө териштирүү жүргүзөсүзбү? Ошол токтомдун негизинде териштирүү жүргүзөбүз. Териштирүү жүргүзгөн учурда сизге түшүндүрүп атам, депутат Нарматова менен биз жолуга албай койдук. Биздин жолукканыбыз бул жак болду. Бул Кундуз эжеге жолуктук болгон. Ошол арыздын негизинде карадык. Бул жактан ошол чыгарган токтому бул жакка жазып атпайбыз. Мен Маңкулдук постоянно андай мындай деген сөздөр бар. Укугум менен постоянно тебелеп атат деп жазып атат. Ошонун негизинде эле болгону протокол түздүк. Бияктан сүйлөштүм, ошондой деп айтты. Биякта өзүн эмесин, болгон бирок депчи. Бирок постоянно эмес деп ал жерде эмеде жок. Ошол укук бузуу жөнүндө териштирүүнү жүргүзүп жатканда сиз Нарматованын арызында жазылган видео эфир тууралуу бир маалыматыңыз барбы? Жок. Алган жок. Көргөн эмессиз. Башка суроо жок, урматтуу сөт. Иш боюнча түшүндүрмө берип койсоңуз, качан, кайерде болду? Бул ноябрь айында, 11-нде эле калдым. Ноябрь айында биз Айтайт десе каналына Нарматова тууралуу спецрепортаж жасаганбыз. Ал жакта мини факт-чек жана ошондой эле иликтөө да кеткен. Ал жакта Нарматованын дагы бир баласы таможняда иштейт экен жана ошондой эле Эльвира деген кызы анын номерин текшергенде ал кызы өзүнүн Facebook аккаунтунда кызымын деп белгилениптир. Мына ошол кызынын аккаунтуна келип информация деген ал боюнча маалымат деген жерине киргенде анын номери чыкты. Биз ошол номерди текшергенибизде Матраимовдон Надира Нарматованын кызы Эльвира Матраимов деген маалымат чыкты. Биз ошону тиркедик. Андан кийин ошол иликтөө чыккандан кийин Арча медиадан бизге байланышып интервью берүүбүздү өтүнүштү. Андан сырткары жаңы ушул Акылбек Жапаров жана башка депутаттар дагы Гөлбаев жана Матраимов менен байланышы бар деген дагы репортаждар чыгып жүргөн, жаңылыктар. Ошону дагы кошуп берип коебузбу деп өтүнгөн. Интервьюну Жолдубаева Кундуз жүргүздү, мен жооп берип аттым. Айтылган сөздөр сизден айтылды белемби? Мен именно Нарматованы айткан эмесмин, бирок бул улуу муундагы саясатчылардын бардыгын айткам, 30 жылдан бери келаткан. Булар ал жерде суроо кандай болгон? Суроо булар жанакы НПОнун жабылышына каршы кандайдыр бир демилгелери жасап жаткандыгы тууралуу, ошондой эле ЖМК массалык маалымат каражаттарына да каршы кандайдыр бир жогорку кеңеште бир демилгелерди көтөрүп жаткандыгы тууралуу болчу. Мен ошол жерде айткам, кеп
бул демократияга кысым эмеспи деген. Анткени биздин мамлекет демократиялуу мамлекет болуп эсептелинет. Эң алгач сөз эркиндиги, ошо сөз эркиндиги менен демократияга кысым болбой элеби дегенде мен ошол жерде жооп бергем. Кеп демократия менен сөз эркиндигинде эмес. Кеп биз журналисттер жана коомдук фонддор, уюмдар алардын мыйзамсыз байыганына жана кылмыштуу иштерине кандайдыр бир каршылыктар жасап атабыз. Мен кеп ошондо деп айткам. Типичная комсомолка, Манкурт деген сөз. Айткам. Директүү айттыңыз беле? Типичный комсомол деп мен аны эле эмес, мен баарын эле айткам. Комсомолдор да, капиталисттер эмес да. Манкурт деген эми ошол жанакы журналисттерге, мисалы үчүн демократиялуу мамлекет болгондон кийин сөз эркиндиги да, ал публичный адам, физический лицо эмес, ал эл арасынан баягы эл өкүлү болуп келип аткандан кийин ал ошондой сөздөрдү көтөрүш керек деп ойлойм, бирок аны мен жекелигине өттүм деп эсептебеймин. Жекелигине эч кандай өтүү жок, бирок комсомол экени факт. Менин оюм ошондой. Манкурт деген бул Чыңгыз Айтматовдун ошол китеби, эмнеге биз 30 жылдан бери өнүкпөйбүз, өспөйбүз, биз жаштар. Демек, Манкурттук да кеп. Ошол эле Чыңгыз Айтматов жазып кеткен китебинде. Анда ал китепти бизге запретке койсо болмок, окууга болот. Ошо азыр эле Махабат Тажибек кыз айтып кеткендей, ошо 9 ноябрда ошо эфир кылганбыз. Бул онлайн эфир болчу YouTube, Арча медианын YouTube каналында. Матраимов, Көлбаев мафиясы менен кайсы чиновник жана депутаттардын байланышы бар деген теманын алкагында маек курганбыз. Биз Махабат Тажибек кызын эксперт катары, конок катары эфирге чакыргам. Ал жерде экөөбүз маектешип, баарлашып, ошо Махабат Тажибек кыз белгилеп кеткендей, ошо Нарматованын Матраимов менен байланышы бар беле деген суроолор да болгон. Кайсы чиновниктердин, депутаттардын байланышы бар деген. Анан бунун актуалдуулугу ошо УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин ошо акыркы күндөрү, ошол күндөрү айткан баягы билдирүүлөрү болгон. Мына эми өлкөдө мындан ары Матраимов, Көлбаев мафиясы болбойт, алар менен байланышы бар чиновник, мамлекеттик кызматкерлердин баарын тазалайбыз деген. Анан ошонун алкагында мына маек курдук. Анан мына андан кийин ошо белгилүү болуп отурат. 17 ноябрда Жогорку Кеңештин депутаты Надира Нарматова ИИМ министри Улан Ниязбековдун дарегине түздөн түз кат менен кайрылыптыр. Ошо эки журналистке карата чара көрүп бериңиз, менин аброюма на постоянной основе такай шек келтирип атат деп. Андай болгон эмес, бир эле ошо эфир болгон. Анан ал эфирдин алкагында дагы эч кандай мыйзам бузуу же конституциялык чектен чыгып бир чакырыктар болгон эмес. Анан Нарматова көрсөтүп жаткан арызындагы жана ошо Манкурт, типичная комсомолка, эптеп эле байыса деген сөздөр дагы бул ошо жана протоколдо көрсөтүлгөндөй 126 берененин ченемдерине деле туура келбейт. Аброюна, жеке аброюна шек келтирген дагы сөздөр эмес деп эсептейм. Махабат Тажибек кызынын айткан сөздөрү мен жана да белгилеп кеттим. Бул ал өзүнүн конституциялык укугунан пайдаланып өз оюн билдирип атат. Надира Нарматова бул эл өкүлү, шайланып келген адам, бул публичный инсан. Демек, анын дарегине жарандар, шайлоочулар сын пикир айта алат. Бул деле сын пикир болгон жок, эми ой болду да. Анан эч кандай бул жерде 126 берененде көрсөтүлгөн бузуулар Махабат Тажибек кызы тарабынан болгон эмес, жана ошо эфир алкагында дагы андай эч кандай мыйзам бузуулар болгон эмес деп дагы бир жолу белгилеп кетет. Ал күндөн бери кызын кылмыш аракетинде белгиленген Кыргыз Республикасы укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин 126 беренеси боюнча соттук териштигин аяктап бүттү. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык жарандын ар-намысын кадыр-баркын когуу таш тартышы жарандык мыйзамдардын талаптарына ылайык соттук отурумда каралуусуна жатат. Бул себептен Тажибек кызынын курамында Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин 126 беренесинде көрсөтүлгөн укук бузуулар жок болгондо жок деп саналгандыгы себептүү, анткени жаран тартипте каралуусу жатат. Бул себептен өндүрүштүк кызматкерлерден сурайм.
урматтуу соттун катышчылары, мен прокурорго колдойм. 126 беренеде майда бейбаштык же болбосо коомдук жайларда сөгүнүү, анын ичинде тилдөө же болбосо жарандарга кордоп тийишүү жана башка коомдук тартипти бузуу боюнча эч кандай белгилер иштин материалдарын тергегенден биз карап чыккандан кийин тапкан жокпуз. Андай белгилер жок. Болгону бул айтылган түз эфирде комсомол жана маңкурт деген сөздөр же сөгүнүүгө же тилдөөгө да кирбейт. Айта кетсек, мисалы комсомол деген бул Советтер Союзундагы белгилүү бир даражага жетишкендиктин белгиси. Андан тышкары маңкурт деген сөз биздин залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан чыккан сөз. Бул эч кандай сөгүнүү жана тилдөө эмес. Керек болсо бул жалпы Кыргыз Республикасынын мектептериндеги окутуу программасында маңкурттун ролу тууралуу баяндар берилет, талкуу жүргүзүлөт. Андан тышкары инсценировкалар да жүргүзүлөт. Бул эгерде ошондой талкуулардын баары майда бейбаштык болуп саналса, анда бардыгын эле ошол берене менен жоопко тартмакта. Бирок бизге анык болгондой бул берененин курамы жок. Андан тышкары буга чейин биз айтып кеткендей тиги юстиция министрлиги тарабынан бекитилген комплекстүү лингвистический жана лингвистический экспертизаларды өткөрүү жөнүндө методикалык колдонууну эске алсак, ал жерде сөгүнүү жана тилдөө деп тилдөөнүн белгилери келтирилген. Айтылган ошол бул арызда көрсөтүлгөн сөздөр ага кирбейт. Андан тышкары мен буга чейин айтып кеткендей, тиги Тажибек кыздын өз жаш 16 жашка чейин жете элек баласы бар, аны жалгыз багат. Ага карата эч кандай жаза тартылышы мүмкүн эмес. Ошондуктан иштин курамы жок болгонуна байланыштуу ишти кыскартып берүүңүздү суранам. Мага байырчу. Бирок адвокатты колдойм. Бирок чындыгында мага байырчу. Сизге эскертүү берем. Сиз бул жерге ойногону келген жокпуз. Түшүнөм. Пикириңизди айтыңыз, мага байырбы деген. Эми сот кандай чечим чыгарса ошондой болот. Ошондой айтыңыз, мага байырбы деген сөз андай туура эмес го колдонгонуңуз. Так айтсаңыз, эми соттон эмне сурайсыз? Сот кандай чечим чыгарса ошондой чыгарсын. Адвокаттын айткан сөздөрүнө кошулам. Эч кандай басымтуу, кемсинтүү болгон эмес бул жерде. Тескерисинчен бизди журналисттерди басымдык, кемсиндик келишет. Ансыз келгенсип биздин жеке жашообузга да аралашкан учурлар кездешкен көрүнчү. Түшүнүктүү тараптар. Иш боюнча чечим чыгарууну өзүнчө бөлүмгө кетет. Негизи башынан эле ошо ишти ички иштер бөлүмү суракка алып бизди тергеп баштаганда эле биз айтканбыз, бул түшүнүксүз болуп жатат. Эмне үчүн эгерде депутат Нарматова өзүнүн аброюна шек келтирди деп атса, түздөн түз министрдин дарегине кайрылып кат менен чара көрүүнү суранды журналисттерге карата депчи. Ал бул жарандык иш болгондуктан эмне үчүн сотко түз кайрылган жок? Демек, демек сөз эркиндигине, эркин журналисттерге болгон басым деп сыпаттаганбыз. Ана мына бүгүн соттук териштирүү болду. Ошо участкалык инспектор протокол түзүп, мен жана ошо Махабат Тажибек кызынын кыймыл аракеттеринде ошо майда бейбаштык бар деп 126 берененин алкагында сотко протокол менен кайрылган экен. Соттук териштирүүнүн учурунда мамлекеттик айыптоочу дагы соттон өтүндү. Бул өндүрүштү кыскартыңыз, анткени журналисттердин кыймыл аракеттеринде ошо 126 беренеде көрсөтүлгөн ченемдер жок депчи, майда бейбаштык болгон эмес деп. Эми соттагы бул тараптардын оюн угуп, Нарматова айтып жаткан комсомолка, маңкурт, эптеп эле байыса деген сөздөр дагы бул
жеке аброюна шек келтирүү же болбосо тилдөө же сөөгүүгө кирбейт. Бул ошо мисалы үчүн Махабат Тажибек кызынын бул өзүнүн ою, бул ал конституцияда көрсөтүлгөн жаран катары Нарматова эл өкүлү болгондон кийин анын ишине сын пикир айтканга ар бир жарандын укугу бар. Бул жакта эч кандай ошо дагы 126 берененин ченемдеринде көрсөтүлгөн тилдөө же сөөгүү болгон эмес. Бул керек болсо дагы аброюна да шек келтирген сөздөр эмес деп эсептейм. 2024 10 январь Бишкек шаарынын биринчи байрамы соду курамында төрагалык судья Эсенбаев, сот отурум катчысы Жантөреева, прокурор Токтогулова, адвокат Касыболотов, биринчи байрамынын ички иштер бөлүмүнүн милициялык участкалык кызматкери Батырбековдун катышуусу ачык сот отурумунда Кыргыз Республикасынын укуктуулар жөнүндөгү кодексинин 126 беренеси көрсөтүлгөн укук бузуун жасоодо айыпталган Тажибек кызы Махабаттын ишин карап, иш боюнча тараптардын пикирлерин окуп, күбөнү сурак кылып, иш материалдарын изилдеп, сот Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин беришик алып токтомгулат. Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин 126 беренесинде көрсөтүлгөн укук бузуун жасоодо айыпталган Тажибек кызы Махабаттын иши боюнча өндүрүш кыскартылсын. Токтомго наразы тарап токтом чыккан күндөн тартып 10 күн ичинде Бишкек шаар сотуна апелляциялык тартипта танууга укуктуу. Тажибек кызы, сот сиздин кыймыл аракетиңизде укук бузуунун курамы жок деп эсептейт. Ошол себептен сиздин ишиңиздин өндүрүшү кыскартылды. Сот отурумун жабык деп жарыялап, саламаттыгыңыздар. Токтомдун 3 күндөн кийин алсаңыздар болот. Эми 126 статья менен деп атпайбы? Ал статьяда аны сөгүп сагыш керек болчу, прямой эфирге чыгып алып, беделине шек келтирип, чындап эле ага угроза жасап, шантаж кылып, коркутуп, үркүтүп, басынтып, кемсинтип, бирок ошол фактылар жакпай калган экен ага. Бирок бизге, мисалы үчүн, мага жана менин командама дагы бир топ беделибизге шек келтирген, ал эле эмес жеке жашообузга дере кирип, ушактарды ойлорунан таап чыгып, ар кандай видеолорду жасагандардын арасында Нарматова өзү да бар экенин биз жакында иликтеп чыгабыз. Аны уже иликтедик, дело турат. Өзүнө дагы арыз жазабыз. Анан жана ошондой эле кыргызстандыктардын баарын чакырат элем. Мына эл өкүлү бул публичный адам деп коет. Биз ошол международный соглашенияларга кол коюп, мамлекет өзү бир канча гранттарды алып, ошо билим тармагын, укук тармагын, ошол эле сот тармагын баардык мамлекеттик кызматкерлер иштеген уюмдар, коомдорду өнүктүрүү максатында акчаларды алып келет. Мына ошол кол койгон келишимдерди өздөрү сактаса деген максатта. Ал эми биздин беделибизге шек келген мына ушул Нарматова, Ниязбеков, Дастан Жумабеков, Матраимов, Көлбаев баардыгын бирдей бир эле фабрика троллей деп коет, фейктер коргоп, коштоп, ошолордун атынан бизди сөгүп, сагып, комментарийлерибизге, беделибизге шек келтирген сөздөрдү калтырып кеткени аздек кездешкен эмес, көп эле кездешкен. Жана ошондой эле анысы аз келгенсип биз жөнүндө дагы видеолорду чыгарган. Мына ошол ИИМдин министри Ниязбеков, Улан Ниязбековдун полномочиясын злоупотребляет этишип, ошол эле Бекзат Өмүрбеков, ошол эле жакында 7 каналы дагы биздин беделибизге шек келтире турчу видеолорду жарыялап чыгарышты. Ал эми мына аларга карата кылмыш ишин козгосо болот. Бизге карата кылмыш ишин козгой алышмак эмес. Бул анткени мыйзамда каралган эмес, мыйзамда так даана жазылып турат. Биз алардын жеке жашоосун тартып алып, же болбосо алардын беделине шек келтире турчу сөгүнүп сагынууларды жасаган эмеспиз. Бирок биз демократиялуу мамлекет болгондугубузга байланыштуу Кыргызстан өзү эле негизи эзелтеден демократиянын негиздөөчүсү болуп эсептелинет. Ошол эле Манас эпосуна баш бага турган болсок, сөз эркиндиги бизди эзелтеден бизди коштоп, колдоп жүрөт. Мына биз ошол Айтайт десе Темиров Лайф биринчи кезекте биз сөз эркиндигинин символу болуп эсептелинебиз. Анткени бизде маданият жагынан дагы чыгармачылыктар, ошол эле руханий жактан жана билим берүү, сабаттандыруу жактан дагы ар кандай таанытуучу эфирлерибиз чыгып жүрөт. Анан ошол демократия мамлекеттин негизги нормаларын бузуп талкалаган бул Надира Нарматова. Анысы аз келгенсип бул дагы жалган жала жабуу менен бизге ошол сотко кайрылуу эмес, бул жарандык иш да. Өзүнүн тайпасындагы
ошол эле министр ИИМдин министри Улан Ниязбековго түзмө-түз кайрылып бизге кылмыш ишин козгоон өтүнгөн. Ошол жерден эле уже бир кеп жатат да. Демек булар чогуу. Буга чейин биз айткан сөздөрүбүздүн баардыгын өздөрү тастыктап далилдеп келди. Ошол эле Надира Нарматованын ага арнап ыр жазган Шамурза Бөрүкулов деген дагы бар. Мына ошол да каяктагы махабат мурун Айсулуу болгон, анан мунун түрк ойношу болгон, анан ал эле бул эле Алымкандын гүл эле деп айтпаган сөзүнүн баарын айткан. Буга чейин айтканда эле булар Акылбек Жапаров айткандай Кыргызстандын каймактары жана касиеттүүлөрү турбайбы? Чын эле бизди капустанын арасынан таап алышкан окшойт. Бирок эсиңердерде болсун, биз силерди жумуш менен камсыздагандарданбыз. Биз силерге айлык беребиз. Силер биздин көзөмөлүбүздөсүңөр. Мына ошол эле мен дагы алган айлыктын эсебинен налог төлөп, силерди жумуш менен камсыздайм. Ошондуктан силер бизге подотчетныйсыңар, а биз элге подотчетныйбыз. Ошондуктан өз ордуңарды, жайыңарды билип жүрсөңөр жакшы болмок. Советтер Союзу кеткен тараган. Биз азыр демократиялуу мамлекетте жашайбыз. Мурунку Кыргыздын маданияты, тарыхы, каада салтына ылайыкташтырылган демократия бул 91-жылы жанданып чыккан. Ошондуктан комсомол экени факт, маңкурт экени факт. Анда Чыңгыз Айтматовдун Маңкурт деген китебин бизге окуучуларга окутпаш керек болчу, университетте окутпаш керек болчу. Анда ошол Маңкурт деген сөздү булар статьяга кошуп, эми мыйзамды ошол жагында жарандык мыйзамды дагы алмаштырышсын, өздөрүнө ылайыкташтырып ошол эле калды эле. Нарматовдун келбей коюшу, эми ошончо калп жалаларды жаап, балким көзмө-көз тикелегенге уяты, намысы барбагандыр, же корккондур. Муну мен коркту деп эле эсептеймин. Нарматова сотко бердиби, ошончо арызды жазды, ошончо чуркаган соң өзү дагы келип бетибизге айтса болмок, бирок ошого дагы даай барган жок. Эмнеге? Анткени Нарматова бул өз кызыкчылыгына иштеген депутат, эл кызыкчылыгына эмес. Демек ал мындан ары эл өкүлү боло турганга укугу жок. Аны биз жумуштан бошотушубуз керек. Ага биз айлык төлөбөшүбүз керек. Жана ага Матраимов менен болгон байланышы боюнча кылмыш иштерин ГКМБсыбы, МВДсыбы, башкасы прокуратурасы козгош керек, өзүн камаш керек. Арыз жазып, сотко берерин берип алып, Надира Нарматова өзү келбей койду. Бул ушунча адамдардын убактысын алгандан кумарланабы, же айтор сотту тоготпогондукпу, сотту сыйлабагандыкпы? Кыскасы бул жагы түшүнүксүз эле болуп калды. Ал эми урматтуу көрөрмандар, сиздер коммунист, маңкурт деген сөздөргө кандай түшүнөсүздөр? Биздин эл шайлаган эл өкүлдөрүнүн түшүнүгү боюнча коммунист, маңкурт деген сөздөр беделге шек келтирген сөздөр экен. Ошондой сөздөр боло турганда, анда бул сөздөр колдонулбайт эле. Коммунист деген сөз бул советтер убагындагы сөз. Ал эми маңкурт деген сөз Чыңгыз Айтматовдун чыгармасынан алынган сөз. Эгерде маңкурт деген сөз бул беделге шек келтире турган сөз боло турганда, анда бул ишке күнөөлүү Чыңгыз Айтматов экен да. Жана ошончо окуучуларга ошол чыгарманы окуткан мугалимдерде да күнөө бар экен. Бул өтө уят нерсе. Бирөөсү сын пикирди көтөрө албай, ушундай арыз жазып сотко кайрылып жүрсө, ал эми экинчиси терезеден секирип кууган, тапталган күлүкчө газондорду төбөлөп забордон секирип качканы бул өтө уят. Биздин элибиз шайлаган эл өкүлдөрү ушул даражага жеткендиги бул өтө уят нерсе жана өтө уят көрүнүш. По вашему мнению, коммунист что обозначает? Коммунист? Да. Партиец. Партия коммунистов. Коммунист. Маңкурт деген сөздү кимден уккуңар эле? Же жазуучу? Школдон уккам. Ким жазып чыкты эле Маңкурт деген произведение? Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов. Саламатсызбы? Коммунист деген оюңуз кандай? Коммунист? Ну, в обществе, в коммуне, когда живут люди. Социализм. Маңкурт деген сизге катуу тийеби же бул поэзия Чыңгыз Айтматовдун эмеси поэзиясы керек? Жок, катуу тийбейт, ну потому что это же как бы у нас исторически сложилось, так что мы стали маңкуртами, правильно? Айкеси, эгерде сизди бирөө коммунист десе, ошого тартынасызбы? Жок. Эмнеге? Эми коммунист эмне тартасың? Жөнөкөй эле сөз. Сиздер менен Азамат Ишенбеков болду. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.